Ийгиликтүү ишкер күчтүү өлкө ураанын карманган жаш ишкерлер ассоциациясынын Талас облусундагы өкүлчүлүгү аймагыбыздагы ишкерлердин башын бириктирип, ишкерликтин аркыл тармагында ийгиликке жетишкен ишкерлердин ишмердүүлүгү менен тааныштырып, бизнес чөйрөсүндөгү жаңы ыкмаларды жайылтып келишет. Мына ушундай ишкерлердин бири Бакай Ата районунун тургуну Миргазы Оморов Европадан алынган жаңы көчөттөрдү отургузуп, анда өстүрүлгөн мөмө жемиштерди туура сактоо үчүн 300 тонналык муздаткычты куруу ишин аяктаганы турат. Андыктан бүгүнкү программабыздын каарманы жеке ишкер Миргазы Оморов туурасында болмокчу. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ишкер программасынын кезектеги чыгарылышы биз бүгүн Бакай Ата районундабыз. Анткени ушул Бакай Ата районунда Миргазы Оморов жеке ишкерибиз тажрыйба иретинде 2 гектар жерге Европадан алынган жаңы алманын, кара өрүктүн, жана абрикостун жана алмуруттун көчөттөрүн отургузган. Бүгүнкү күндө анын келечеги жана түшүмдүүлүгү жакшы десек жаңылышпайбыз. Миргазы Оморов мындан тышкары Чүй аймагында 50 гектар жерге мына ушундай Европадан келген көчөттөрдү отургузуп, бүгүн анын түшүмүн алып жаткан убагы. Программанын жүрүшүндө биз Миргазы мырзанын ушул Чүй аймагында өстүрүлүп жаткан бакчасына да барып таанышмакчыбыз. Андыктан биздин программадан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Миргазы мырза жаштайынан эле башкалардай болуп мамлекеттик кызматта эмес, ишкерчилик кылуу менен өз өлкөсүндө экономикалык багыттагы жаңы ачылыштарды жасап, салым кошсом деген кыял болгондугун айтат. Бүгүн анын кыялы орундалып, ийгиликтүү ишкерлердин катарын толуктап келет. Бирок жогоруда сөз болгон ийгиликтердин баары оңой эле келип калган жок. Ал кесиби боюнча финансист. Өлкөдөгү кайра куруу заманындагы 90-жылдары эл кыйналып, мамлекет оор экономикалык кырдаалды башынан кечирип жаткан маалда ишкерликтин бардык түрүн көрүп, өзүн сынап көргөн. Убакыттын өтүшү менен ал бизнес чөйрөсүндө мол тажрыйба топтоп, эл талап кылган же атаандаштуу күч ала элек ишкерчиликти колго алуу менен өзүнө да өзгөгө да жакшы киреше болорун жакшы түшүнүп, аймагыбызда анда жакшы өнүгүп эле курулуш материалдарынын кенен тандоосун сунуш кылган соода комплексин ишке берүү менен бирге Төө бурчакта түркиялык ишкерлер менен бирге иштешүү менен баштаган. Ишкерчиликти жаш кезимден эле жактырчумун. Өзүм мечтам болчу, мындайча айтканда. Анан ошол боюнча дагы билим алдык, бухгалтерский билимди алдык, финансистмин өзүм спец боюнча. Анан ал жылдар бизге өтө кыйын убакыт болчу, 96-97 жылдары. Анан 98 жылдары бул жака ар нерсени алып сатып, тигинтип көрүп жүрдүк. Биринчи ишимди строй материал менен баштаганбыз, бул жактан бузуп, Бишкекке апарып сатып. Анан кийинки жылдары бул фасоль келип калды, түрк туугандарыбыз фасольду алып келип калды. Анан кийин ошол фасоль Бакай Атага эгилди. Биринчи 1000 гектарга эгишип ошондо анан башталды да биздин ишибиз. Каарманыбыз жолго түшүп калган бизнесинен тышкары ишкерчиликтин дагы башка жолун ийгиликтүү жандандырып келе жатат. Ал Европа өлкөлөрүнүн түрү кыдырып, аймагыбызда жок, бирок зарыл болуп турган ишкерчиликтин жаңы жолун тандап алды. Ал Европанын интенсивдүү бак көчөттөрү болду. Бакай Ата районунда 2 гектар жерде Польша жана Сербиядан алынып келинген алма, кара өрүк, абрикос жана алмуруттун көчөттөрүн сыноо иретинде 2014-жылы отургузулуп, 1 жылдан кийин эле бул көчөттөр мөмө берип, Талас аймагынын климаттык шартына ылайык келерин аныктаган. Миргазы Оморов алманын бул сорттору бүгүн дүйнөлүк рынокто кеңири жайылгандыгын айтат. Бүгүн чет жактан 80% алмалар ташылып, керектегенибиз менен өзүбүздө өндүрүлгөн алмалардын баасы арзан болуп, башка жактан келген алмаларга суроо талап жогору. Ал отургузган алманын көчөттөрүнүн биз көрүп көнүп калган алмалардан артыкчылыктары арбын. Оорулорго туруштук берүүчү мүмкүнчүлүгү бар. Андыктан анын товардык көрүнүшү жакшы сакталып, 1 гектар жерге 3000 көчөткө чейин тигилип, бою өтө чоң эмес болгону менен түшүмдүүлүгү жагынан мол болот. Европага барып 2014-жылы биздин кыргыз элине эмне бир пайдалуу эмнелер бар деп ошол боюнча ниеттенип бардык эле. Анан ошол жактан бул жерден алмаларды көрдүк, алмалар боюнча эмне кылдык, эмнеден основной прибыль табат деп кызыктык эле ошол боюнча анан 2014-жылы көчөттөрдү алып келип, момундай жаңы сорттогу алмаларды алып келгенбиз. Ушул алмалар боюнча иштеп баштадык. Өзү 2 гектарга экспериментальный тиккенбиз. 2014-жылы тегип, 2015-жылы уже
аз болсо дагы түшүм байлады, түшүмдөрүн чогултуп эмне кылдык да, түшүмдөрүн чогулттук. Анан 2015 жылы Бишкек ЖИА дейт, ЖИА ассоциациясы бар, жаш ишкерлер ассоциациясы дагы адамдар, байкелер болуп чогулуп, дагы компаньондор, бөлөк компаньондор чогултуп 24-25 адам Бишкекке 50 гектарга айдадык да, ушул боюнча. Коркпой туруп, биз предлагать ете алабыз. Биз уже экспериментальный өттү. Ошто, Жалал Абадта көп жерлерге экспериментальный кылып, 100 штук, 50 штуктан кой берген, жөнөткөнбүз. Көлгө бул бүт Кыргызстан боюнча жакшы кабыл алды климатыбыз. Эми Кудай буйрса кетет. Мунун неге бул көчөттү предлагать эткенибиз эмнеге? Бул анткени жакын эгилет, 80 сантиметрден, бул жагы 3,5 метрден. Анан 1 гектарга 3000 көчөт эгилет да. 3000 көчөт эгилгенде, биздин абышный көчөттөр 250-300 көчөт. Экөөнүн айырмасы ошолду. Анан биздин көчөттөр, местный көчөттөр 4 жыл, 5 жылда барып түшүм алса, бул 1 жылдан кийин, 1 жашка чыккандан кийин уже түшүм бере баштайт. 2-3 жылда уже бул масса бере баштайт. Анан бул жерде бунун момундай эмнеси зым тартылат. Зым тартылганын себеби бул 1 жылда алып баштаган көчөттөр момундайдан могул жерден көчөт байласа, могул жерден алма байласа, бул сынат момундай. Ушул алмаларды байлап коет да, бул жака комут менен эмне менен карматып байлап коет. Ошондуктан бул 4 жыл, 5 жыл күтпөй туруп эле 1 жылдан кийин уже түшүмдөрдү алып жыйнап 2-3 жылда уже сатыкка жарап калат да, 3-үнчү жылдары уже Кудай буйрса. Анан бул өтө пайдалуу некен, 1 гектардан где-то бир орто эсеп менен 15-20 миң доллар минимальный, так алдына кетсе бир 50-60 миң долларга чейин пайда тапса болот да, бул жерденчи 1 гектардан. Ошондой жакшы бир эмнени сунуп атабыз. Элдер кабыл алып, Кудай буйрса жакшы кете турган болсо, бул Кыргызстандын экономикасына өтө бир пайдалуу, өтө бир чоң таасир тие турган жакшы бир тармак болот да. Анткени муну Өзбекстан коңшу мамлекетибиз 2010 жылы 50 миң гектарга бир өрөөнү толтуруп туруп, Мирзаев деген премьер-министри ошонун контролунда азыр 50 миң гектар жерге эгилиптир. Аны коңшу мамлекеттер кылып аткан нерсени биз дагы артта калып кетип атабыз. Эң немеси ошол болуп атат. Казакстан азыр массовый кирип атат. Казакстанда эмнеде ушул фрукт неме боюнча Союздун баягы биздин Союзга киргенибиздин дагы бир эмнеси, бул эсли бул нерсеге жетишип кала турган болсок, биз талапка жооп бере турган, биз стандарттарыбызды, өзүбүздүн эмнелерибизди кылып жетишип кала турган болсок, Кудай буйрса бул жакшы тармакта. Европага санкция коюлуп калды азыр, Турцияга санкция коюлуп калды. Бизге мүмкүнчүлүк болуп турат да бул нерселерди. Еще бунун жакшы нерсеси бул көчөттөр эл таанып, билип калган сорттор да булар. Бул Golden, Айдарет, Red Chief деген бул биздин гипермаркеттерде, орустардын, казактардын гипермаркеттин магазиндеринде, текчелеринде турган сорт. Ал бул каяктан келип атат, ал сорт буга чейин Европа өздөрү алып келген. Эми ошол көчөттөрдү бул жерден азыр өндүрүп чыгарып туруп бул жерден берели деген ой болуп атат да. Миргазы Омаровдун айтымында орточо эсеп менен 1 гектарга 3000 көчөт отургузулуп, орточо ар бир көчөттөн алгачкы жылдары 20 килограммдан түшүм алынат. Алманы орточо 40 сомдон сатса, болжолдуу эсеп менен ар гектарынан 2 миллион 400 миң сом киреше болору күтүлүүдө. Ал эми кийинки жылдары анын түшүмдүүлүгү мындан 3-4 эсе жогору болот жана ал 30 жылга чейин түшүмдүүлүгүн жоготпойт. Ал эми баасы 100 сомдон кем болбойт. Мындай кирешелүүдө анын аймагыбыздагы элдин көйгөйүнө айланган төбүрчактан башка деле айыл чарба азыктар менен жакшы киреше болорун каарманыбыз далилдеп койду. Биздин азыр базар баасы менен биздики 50 сомдон
например, эсеп кылсак 1 килограмм алманы. Анткени бул 50 сомдон өйдө турат. Азыр Бишкекте жана гипермаркеттерге, немелерге кирсеңер, ал жактан Европадан келген алмалар 100 сомдон кем жок да. Биздин местный алмалар 50 сом, алардыкы 100 сом. Себеп алардыкы стандартка, дүйнөлүк стандартка жооп берет. Калибровкасы, чоңдугу, кичинелиги, тазалыгы, эмнелери боюнча ошондой. Бул жердики азыр ошол рынок таанып калган, бул көчөттөр да. Эң негизгиси ошол да, рынок таанып, азыр, например, Союзга кирбедикпи? Союз, Россия, Казакстан, Кыргызстан даже таанып калган алмалардын тияктан алып келип аткан даяр продукциянын ошол жактан биз жака ташыбай, бул жерден өндүрүп чыгып туруп, биз өзүбүз сатышыбыз керек. Аларга конкурент болуп, ал жактан неме кылбай, ошол рынок бар үчүн Европадан алмап келишип атат да бул жака. Желип аткан үчүн Кыргызстанга. Анан ушул жерден өндүрүп чыгаралы деген бир ой болду да. Ошол эле бул көчөттөрдүн бүттүгү бул жаңы бир нерсе эмес. Ошол эл талап кылган көчөттөр да булар, немелер, алмалар. Анан бул жерден эсептеп чыкканда 1 гектарга биз тигилердики боюнча 3,5 миң деп эсеп кылган, бирок биз бул жака 3,5 миңди көп эмне кыла албай койдук. Анткени алардыкы тракторлар кичинекей тракторлар менен кылат экен, а биздики чоңураак тракторга расчет кылып туруп, биз 3 миң көчөт диктик. 1 гектарга 3 миң көчөт. 3 миң көчөт 1 килограммдан алганда деле 3 тонна алма алып атпайбы 1 жылдын ичинде. 3 тонна алманы, например, 150 миң сом 1 жылдын ичинде прибылды көрөсүң. 10 килограммдан алса, например, 30 тонна. 30 тонна деген, мындайча айтканда, если жакшы сатса, $1 сатса, $30 миң болот. Биз минимальный эсепте, булардыкы 50 килограммдан эсепте кылсак, уже 150 тонна алма 1 гектардан алса болот да. Биз ар бирөөнүн түбүн каздырып эккенбиз муну. Бирок көп гектарда биз канал копатель алып келип туруп эле ортосунан бир каздырдык мындай. Анткени 80 сантиметрден казсаң бири-бирине тийип калат экен, чуңкурларчы. Анан ошону канал копатель алып келип, ичине кыктан себип, анан ошону бир сыйра сугарып, анан кийин отургузуп туруп, көмүп туруп, татмакалып туруп чыгарып кеткенбиз да. Анан ошо менен бүт өндү да. Анткени бир суу жүгүртүп алдык да, ортосунан суу аркын ичине. Анан сразу кетти ошо. 25-30 жылга чейин массовый берет, анан кийин 30 жылдан кийин уже неме да, түшүм азая баштайт, картай баштайт. 30 жылдан кийин уже которуш керек да муну. Биздин деле азыр могул жерде биздин илгерки алма сат болчу, бул Союздун убагындагы могул жерде 500 гектардай алма бар да, алма сат бар. Могул жагы бир 2 километр, бул жагы бир 4 километрге жакын алма бар Союздун учурунда. Бул Союздун учурунда өтө бир жакшы неме болгон болчу да. Азыр эми картайды, бирок аны биз деле колдонуп атабыз да. Азыр коңшуларымдагы алмалардын немети бута эле мен 2 жыл мурун неметкенбиз бул жерден. Сындырып, эмне кылып, жулуп, анын ордуна отургузганбыз да. Могу коңшулардын баардыгынын алмасы бар азыр. Эскирди да бирок, эскирди. Алманын сорту могул азыр мен тиккен айдерет. Муну анткени тиккенибиз, буну эмнеге буну тандап алдым мен өзүмө. Анткени буну транспортировкасы жакшы экен. Алманы үзүп туруп эле бизге болот экен да, тракторго тыштап, аны алып барып туруп кайра подвалга, холодильникке киргизип, жазга чейин турат экен. Былтыр биз немеге чейин гаражда турду, где-то апрель-майга чейин эч нерсе болгон жок да. Анан кийин чогулуп, үй бүлөсү менен ооз тийип жеттик да. Былтыр 14-жылы. Андыктан ал өз өнөктөштөрү менен биргеликте Азыра жемиштери компаниясын негиздеп, бүгүн бул көчөттөрдү карапайым элибизге кеңири жайылтып, ал боюнча кеңештерин берип келүүдө. Колоновидный деген могул жерде бутак кетпейт экен аны. Могу бир эле чуук, Болду ушуларга байлайт. Бутак кетпейт аны. Анан бутак кетпейт. Колоновидный деген сүрөт, мону эле бир эле стойкада алма байлайт. Мына Була уже кетти. Буну деле бутайбыз да? Буну бутайт да. 3-4 жылдан кийин анан кийин могу бири-бирине кире турган моменттерде буталат да бул. Азыр буталып турат. Төрөбек Кишембаев быйыл 9 гектар жерди 50 жылга ижарага алып, анда алма өстүрүүнү чечкен. Бирок бул оңдуу Европадан келген көчөттөр жөнүндө мурда маалымат жок болгондуктан, аймагыбызда кеңири жайылган алманын превосход түрүн өстүрүүнү чечкен болсо, эми европалык алма көчөттөрүнүн артыкчылыктары туурасында билген соң, аны көбөйтүүнү чечкендигин айтат. Ал бул бакча жемиштери туурасында
Талас Жие бизнес ассоциациясынын биз партнербуз долбоорунун алкагында өткөрүлгөн иш-чарада маалымдар болду. Биз канткенде элибизде экономиканы өркүндөтөбүз деген суроо туулду. Ошого карата ушу семинарда көпчүлүк суроолоруна жооп берди деп ойлойм. Бул жерде жана Оморов Миргазы деген жигит ишкер жигит экен. Ушу чет эл менен байланышта болуп, ошол жактан өзүнүн алып келген тажрыйбаларын бизге жеткирди. Мунага алма ошол бизге көрсөткөн алма ушул экен. Ушул 1 жылдан кийинки берген түшүмү алманын товардык көрүнүшү өтө жакшы экен. Ушул кезге чейин мунун сакталып турушунда бул баланын өзүндө жасалган холодильник бар экен. Ушул холодильникте сактайт экен. Ушул күндө жапжаңы ошо кече шахтан кандай үзүп алган болсо, дал ошондой сакталып турган касиети ушул жакшы экен. Жана биз миллионер деген сөздү каяктан чыгарып атабыз? Миллионер деген миллион деген акча тапканда биз миллионер деп атпайбыз. Эми кандай болсо биз ушул дыйканчылыкты жакшылап жолго кое алсак, анда биздин Кыргызстанда көп адамдар жакынкы эле мезгилдин өзүндө 5 жыл деп эле коелу, ошол убактарда ушу миллионер деген атка жетип калышка мүмкүнчүлүктөр болот экен да. Бакай Ата райондук айыл чарба башкармалыгынын башчысы Кемелбек Бокоевдун айтымында, Миргазы Оморов жасап жаткан иштердин келечеги чоң. Бажы биримдигине кирген өлкөлөргө мына ушул өңдүү жол менен ишкерчиликти кеңейтип, калктын айыл чарба жаатында экономикалык маселелер боюнча сабаттуулугун көтөрүү менен ийгиликке жетишүү зарыл. Ал эми ишкердин бүгүн жасап жаткан иштери кандай иш кыларын билбей башы катып турган жарандарга мыкты үлгү боло алат дейт. Товарный бити өтүмү. Бул жанагы ассоциация уюштуруп кирүү боюнча адам туура маселе косуп атат. Биз азыр бүгүнкү күндө рынокко дайын эмеспиз. Оптовый поставка кылабай атабыз. Анан тышкары биз көрдүңүздөр. Тиги холодильник көрдүк. Кудай буйрса жежелекинчи логистика центрлерди калыңчылык күчөтүш керек. Анан колдон келсе ушул алмарды көбөйтүш керек. Бул актай турган өзү неме экен. Мындан тышкары дагы бир жигит жакшы айтты. Бул жанагы Российский Кыргызский фонд. Саны кредит берип атпайбы? Именно ушул тармакка бат берилет экен дагы жеңил берилген жатат. 3 жыл льготный период. Ушуну дыйкандар бир эске алып койсо экен деген өтүнүч да. А так негизи келечеги бар. Абдан жакшы да. Муну колго алыш керек дыйкандарга түшүндүрүп. Алманы өстүрүп, аны түшүндүүлүгүн жыйнап алган соң аны туура сактоо эрежелеринде билүү өтө маанилүү. Бакай Ата районунда ал 725 чарчы метр жерде 300 тонналык мөмө жемишти сактоого мүмкүнчүлүгү бар муздаткычты куруп, аны аяктоо алдында турат. Муну менен бирге ал мында ири аянттарда алманы өстүрүп жаткандыктан аны кайра иштетүүчү ишкананы, тактап айтканда, сок чыгаруучу ишкананы курууну пландаштырып жатат. Ийгиликтүү ишкер Миргазы Оморов өнөктөштөрү менен бирге Чүй облусунун Сокулук районунун Аккашат айылында 50 гектар аянтка алма, өрү, кокон, килаздын көчөттөрүндө отургузууга жетишкен. 50 гектар жер толугу менен курчалып, тамчылатып сугаруу аркылуу жана кадимки эле сугаруу ыкмасы менен да жүрөт. Ал үчүн 3 километр жерден нары казылып суу тартылган. Ишкерге эмнеге Чүй аймагында мындай ири долбоорду ишке ашырганы туурасында суроо салганыбызда ал аталган облуста иштетилбей жаткан кайракы, ири аянттагы жерлер көп экендигин жана да келечекте анын жанына анын аянттарын дагы кеңейтүү, мөмө жемиштерди сактоо үчүн муздаткычтар да курула тургандыгын кошумчалады. Отургузгандан кийин муну тегерен курчабаса, малдан бөлөк нерселерден курчабаса бул нерсени кылыш болбойт да. Анткени биздин көпчүлүк учурларда ушул эгебиз жок тегерен курчабай мал киргизип, ошо малдын нерселеринен ушул жерден болбой калат да бул көпчүлүк. Ошон үчүн бул жерде общий 50 гектарын баарын курчап, темир менен лист менен курчап цементтен куюп. Бул жерде сугарганыбыз бул жерде бир 3 километрден суу тартып келгенбиз. Эки системада сугарылат да бул жер. Бул жер арычный системада и капельный система. Мындай капельный система коюлду. Ордунан мындай найркадан көйлөп там турат да. Жерде турат. Ошондой. Арычный система эки түрдүү. Бул жакка бассейн кылдык, башында запас суу алып жайында. Күн ысык учурунда, суу тартыш учурунда бул бассейн. Бул бассейнден бул жакка сугарабыз. И плюс бул жерден скважина да казылды да. Скважина казылып 130 метрден суу чыкты. Скважина казылып, скважинадан дагы токуп турат. Даярдап уже
бул жерде почти 80-90% иш бүттү. Мас иштер болду. Сол буюрса жакшы. Жердин да кабыл алуусу жакшы. Корктук эле биз жерди кандай кабыл алат, климаты, учурдун ысык жагы кандай кабыл алат деп. Бирок өтө жакшы көрүп турасыздар. Былтыр жайында тиккенбиз буну, күзүндө жазында да тиккен эмеспиз. Жайында кечээ келип калып жайында тиккенбиз. Бирок алып кетиши жакшы алып кетти. Буга буюрса бул жерден 150 миң көчөт эгилди бул жерге. Анан 150 миң көчөттөн средний ала турган болсок, минимальный ала турган болсок 20 килограммдан ар бир көчөт берсе, бул жерде почти 3 миң тонна алма алынат да 50 гектардан. Ошол убакта рынок кандай болсо, ушул 3 миң тонна менен минималдуу 3 миң тонна менен биз рынокко кире алабыз. Кene ошо тендерлер, эмелер өтө турган нерселерге биз катыша алабыз да, 2-3 жылдын ичинде алып моундай нерсе ушу темпте кете турган болсо, өсүшү оорубай жакшы кете турган болсо, буюрса 3 миң тонна минималдуу так жанагы 50 килограмм алса Мында жасалган иштер бир нече өнөктөштөр менен биргеликте ишке ашты. Бүгүндөн тарта эле анын түшүмүн сатып алууга кызыктар болгон инвесторлор бар. Бирок алар ири көлөмдөгү азыкты талап кылат. Чек аралардын ачылышы менен өлкөбүз кызматташ мамлекеттер талап кылган өндүрүмдөрдү дүңүнөн өндүрүп, сатып өткөрүү менен өлкө экономикасын жөнгө салса болот дешет ишкерлер. Биздин Кыргызстанда өсүп жетилген алмалар Кыргызстандын 30% эле камсыздай алат экен. Биз бир жагынан аны карадык. Баягы бир ушундай жакшы макал бар экен да. Шиш да күйбөсүн, шишкебек да күйбөсүн дегендей. Биз өзүбүзгө дагы бир жагынан бизнеске дагы жакшы болсун. Экинчиден элибизге үлгү жана Кыргызстандын экономикасынын өсүшүнө бир салым кошолу деген ниетте ушул нерсени баштадык. Көчөттөрүбүз баары Европадан келинген. Бул бир жыл мурун Таласта, Кочкордо тигилип, ал жактан Кыргызстандын тоолуу жана түз аймактарына жана Кыргызстан шарттарына ыңгайлаштырып тандалып алынган көчөттөр болду. Көчөттөрүбүз 3-4 түрү алманын көчөтү, жана башка азыркы жанагы алча же кокон гилас деп атабызбы, баягы калированный черешнялар бар го, ошол түрлөрү бар. Кара өрүк, шабдалы, абрикос, ушундай түрлөрү бар. Бирок биз көбүнчө алмага басым жасап атабыз. Муну менен азыр сырт жерлер менен келишим түзүп атабыз. Биз сырт жактарды байкап келгенче эле бул жердеги Кыргызстандын алдыңкы бизнесмендери бизге азыртан эле өздөрүнүн сунуштарын киргизип атышат. Мисалы, биз сатып алып сактап башка чет өлкөлөргө сатуу, кошуна жакынкы чет өлкөлөргө жана алыскы чет өлкөлөрдү бул жерде азыр баягы эске алып турабыз. Негизи сунуштар көп түшүп атат өтө эле. Кыргызстанда бул нерсе биздин алмаларыбыз бар экен, көбүнчө көл тараптан келет. Бирок алар Советтер Союзунун убагында эгилип, айдалып, азыркы убакта эскирип көп нөмө бербей калгандыктан бизден клиенттер, башкача айтканда, тыштан келген кардарларыбыз азыр кайра кетип жатат. Эмнеге? Анткени деген биз объем бере албай атабыз. Бир түрдүү алманын эгер деген бир апорт заказ берилген болсо, же Golden, ошол эле Red Chief алмаларынын түрлөрүнөн бир гипермаркеттерге, чоң-чоң өлкөлөргө, Россия ошол эле заказ берген болсо, биз бир канча фураны, жок дегенде бир фураны бир алманын сорту менен толтура албай калгандыктан, бул жакта алма деле жок деп кардарларыбыз акыркы жылдары бизге келбей да койду. 50 гектар жер айтканга оңой болгону менен анын баш аягын көрүп, мында жасалган түмөн түшүктүү эмгекти көрүүгө болот. Ак Кашат айылынын башчысы Нурдин Албанов ишкердин оорун колдон алып, негизги күч топтоп берип, ири жумушту жасоого көмөк көрсөткөн инсандардын бири. Жумуш маалында күндүн ысыгына карабастан ар күнү 16 сааттан алма талааларында 150дөн ашык айыл эли иштеп, бир ай аралыгында негизги жумуштар бүткөрүлгөндүгүн айтат. Келечекте Кудай буюрса жардам берет, жакшы Кыргызстан үчүн жакшы нерселерди алып келет деп ойлойм мен. Балдарым баары намаз окуган жакшы балдар. Кудай буюрса жакшы болот. Бул балдарга ушу Кыргызстан үчүн жасап аткан иштерине ийгилик, ырасчылыгыбызды билебиз, айылыман рахмат айтам. Ылайым эле ушу Кудайым колдосун.
жакшы эле болсун эми баары Кыргызстан үчүн деп аткандан кийин жакшы эле болот деп ойлойм. Бүгүн мындагы алма аянттар менен таанышып, ал боюнча маалымат алууга кызыктар ишкерлердин санарбын. Алманы да айдаш керек, жүзүмдү да айдаш керек, бардыгын айдаш керек. Келечеги бар. Анткени бажы биримдигине киргенден кийин баягы Кыргызстандын келечеги дагы кеңейип, көп дыйкандарга, фермерлерге жеңилдик берип, коңшу мамлекеттерге экспорт кылсак абдан жакшы болот да. Миргазы мырзанын айтымында мында тегилген алма көчөттөрүнөн алган түшүндөн бир нече миллиондогон киреше болот. Бул иштер бир гана пайда үчүн эмес, эмне эгерин билбей жаткан дыйкандарга жардам иретинде үлгү катары жасалгандыгында баса белгиледи. Анткени бүгүн калкыбыз базар талап кылган ишкерчиликтин жаңы ыкмаларын баштоодон коркуп, анын келечектүүлүгүнө ишенбей, көнгөн эле төбүрчак менен алектенип, анын азабын тартып келишүүдө. Анын айтымында бүгүн жакшы иш баштап, баюунун жолдору арбын. Болгон ал үчүн талбаган аракет жана бекем ишенич керектигин айтат. Азыра жемиштери компаниясынын негизделишинин башкы максаты да мына ушул Кыргыз мамлекетинин экономикасынын өнүгүшүнө салым кошуу, калкка ишкерчиликтин жакшы үлгүсүн көрсөтүү болгон. Муну баштообуздун максаты эле эң биринчи азыркы учурубузда кыйын кезең Кыргызстандын башынан өтүп аткан кезде Кыргызстандын экономиканын өсүшүнө бир салым кошолу дедик. Андан кийин ушул жердеги достор менен азыркы партнерлерибиз дейбизби, ал кишилер менен кеңешип чогулуп алып бир ушундай союз куралы. Ал жерден биринчиден элибизге бир үлгү катары бул алма жемиш багыбыздан көп мөмө чыкса, бул биздин элибизге дагы, өлкөбүзгө дагы пайдасын берет. Бул жерден биздин алган маалыматтар боюнча Кыргызстандын өзүнүн алма талап кылган кыргызстандыктар эле, башкача айтканда, Кыргызстанга 70% алма тыштан келет экен. Миргазы Оморов бүгүн алгачкылардан болуп, өлкөбүздө жаңыдан жолго кое баштаган бул ишинин келечекте кирешилүүлүгүнө толук ишенет. Андыктан Талас аймагынын, деги эле ага кызыктар болгон жарандарды мына ушул бак аянттарын кеңейтүүгө чакырып, өз тажрыйбасы менен бөлүшүүгө даяр. Андыктан Миргазы Оморовдун алдыдагы дагы жасала турган ири долбоордук иштерине ийгиликтерди каалап кетмекчибиз.